апрелде. 30 апрелде сизди күбө катары суракка чакырды. Да, күбө. Ошону айтып берсеңиз, кандай болду эле ошондо? Биринчиден 29 апрелде, мен айтып атпаймынбы, 1 апрелде козголгон ишке күбө катары 29 апрелде келип болгондо дагы 3 оперативный сотруднигин жөнөтүп атат. Үйүңүзгө келген. Үйүмө келип. Видеосу. Саат 7 кечинде, жума күнү кечинде саат 7-де. Анан келип туруп мага ушундай сизди биз азыр эмеге апарышыбыз керек, тергөөчүгө. Эмне үчүн? Кандай? Мен макам, сиз дейт күбөсүз. Сизди апарышыбыз керек. Күбө болсом анда эмени повестканы бергиле дагы немиз. Повестка дейт, азыр повестка жазып берем деп туруп. Анан кийин повестканы жазып атат баягы оперативный кызматкер. Анан мен айттым, бул повестканы тергөөчү жазыш керек. Сен тут причем? Дедим да, бланканы алып жазып бер. Ошондо үйрөнгөндөр да. Карабайсыңар, оперге берет, ал барат дагы өзү эме кылып, ошентип. Мыйзам боюнча следственный действие аны только тергөөчү кылат. Да, тергөөчү берет. Анан кийин болгондо дагы мен аны карап туруп, анан мен айттым да, хорошо, мунун биринчиден дедим, сенин акың жок эме кылганга. Азыр ол мага өзүнүн ыйгарым укугун берип атат. Ыйгарым укугун сага бергенге акысы жок. Доверенность жазылган. Мыйзам дегенди билесиңер. Жонда нотариальный барып алып келесиз эмесин. То есть ошентип анан алды тупик болуп калды да. Аны мен бүт бардын эмеге чыгарганмын. Эмеге. Көрдүк. Соцсеттерге чыгарганмын. Анан ал десем алды, жок, сизди байке туура түшүнүңүз, бизди подставлять этпеңиз. Буйрук берди бизге, барбасак болбойт. Силер мыйзамды билесиңерби? 7-ден кийин болбойт кечке, тем более жума күнү. Понедельникке чейин эмеңди бер, барганда азыр эмеге койтуп алып кел, анан мен өзүм барам. 29 күндөн бери келбей, азыр. Жок, аны мен билбеймин да, качан эме болуп кийин билип атпайм. Деп анан ошону мен акыры андай мындай дегенден кийин мен айттым, в конце концов, силер менин үйүмдө турасыңар. Эч кандай укугуңар жок. Менин үйүмө киргенге. Чыгып кеткиле дедим да. Ошону чыгарып алды, эме деди бар видеода. Анан ошону мен чыгып кеттилер. Чыгарып анан эшик жаап койгом. Алар болсо түнү менен аңдыптырлар да, 2 машина болуп алып. Түнү менен аңдып. Качып кетпесин деп. Качып кетпесин деген. Билбейм эмне ой эмнеде болгон. Анан ошентип анан түнү менен аңдыптыр да. Анан мен эме кылып түнү менен ойлонуп анан мен айттым, кой, барайынчы буларга эме болбой эле. Эртең барайын деп. Ишемби күнү. Ишемби күнү. Анан өзүмдүн адвокатыма чалдым да. Жактоочума чалып анан ушундай десем макул дедим. Мен саат 10-до барам үйүңө. Анан ошону өтүп барабыз деп сүйлөштүк дагы. Анан аялым дагы айттым, эртең эме кылып барабыз, макул да. Эртең мен туруп чай пайыбызды ичип, акырындап түшсөм, двордо эч ким жок. Алар тиги жакты көчөлөрдү аңдып отуруптур да. Анан ошол жерден кийин акырын отуруп анан мен таң калдым да, болуш керек деп жак карасам, вроде жок. Анан наракка бургандан кийин машиналарын көрүп калбадым, беки машинасын. Анан акырындап айдап кеттим, аңдыбай калдылар дагы, артымдан түштүлөр. Анан мен дагы акырындап айдап келатам. Пробка болду дагы, баягындай захват ондоймдагы мүмкүнчүлүгү болбой калды да. Анан акырындап айдап келип, адвокаттын үйүнө келгенден кийин, дворго киргенден кийин, кадимкидей эле 2 машина, 3 машина жолумду тосуп, ичинен 12дей килейген жигиттер чыга калып, анан окружать 4-өө тиги аялымды тороп калды, беркилер мени тороп калды. Эмени сразу көргөздү, эмен тергөөчүнүн токтомуну. Вот байке, тергөөчү токтому, сизди принудительный привод кылып күчкө салып алып барабыз. Күбөнү. Мен айттым, во-первых, мен күбөмүн. Экинчиден мен өзүм кетип атам. Азыр мына эмеге. УКМКга өзүм кетип атам, только мен адвокатымды алып алайын. Десем, кое бербейт, мен кирип чыгайын. Анда дедим, азыр чалайын, чыксын. Деп эле ошентип сүйлөшүп турабыз да. Десем эле бир убакта тиги аялымды жүктөш оңой дегенби. Аялымды чыңыртып
эме спецназ сотрудниктер спецназ менен келип спецназ менен келгенде бандитти кармагандай эле болуп турду да жанагы тапанчасы бар автоматы бар бандитти кармагандай бандитти особо опасный террористти кармагандай мен күбөмүн эмесем күбөнү да ошентип кармайбы анан кийин ошентип аялым чыңыртып эле төртөө колуну кайрып эле ошентип мен баштадым анан аялым да кайраттуу аял дагы күч бербей койду да анан кийин бир убакта отургузабыз биринчи эсин оодарына отургузабыз бууга баштабады бирөөсү кадимкидей эле приемго салып тамагынан бууга баштады анан мен айттым ай токтогула ал кишинин эмеси жүрөгү начар порок сердца бар анда ал бир беле болуп калат деп айткыла десем дагы болбойттур да анан баягы бууга баштаганда карасам эси ооп кетип атат аялымдын анан жүгүрүп барып ажыратайын десем күчүм жетпейт күчтүү бул жигиттер да анан мен дагы анан кийин аркасынан буусам анан коюп жиберди спецназовецти буудуңузбу аркасынан эмесинен башынан тарттым да эми колдуга күчүм жетпеди да анан башынан тарттым эле анан коюп жиберди да ошону коюп беркилер анан 6 киши мени анан кармап ой токтогула десем болбойт колду кайрат ал кылат анан аяк биягым өстүп тепкилей турат баягы эмеде стрессовый состояние сезбейт экенсиң да баягы урган адреналин же играет эчтекени сезбей кийин анан баары көгөрүп чыгып атпайбы баары тепкен жерлер эмелер анда сезбейт экенсиң да а бул колум болсо шалк эле могу эме мышцаларым үзүлүп кетти да кадимкидей эле антип эле эме болуп калбады шалбырап эле мен айттым ай токтогула дедим колду өлтүрдүңөр дедим давай отурдук кеттик дедим да только аялыма тийишпегиле дедим да анан кеттим аялымды дагы кийин анан машинага салып жөнүндө салган сабаганын астын машинага салып үстүнө бирөө отуруп алыптыр да аялымды килейген спецназ 100 килограмм үстүнө отуруп алыптыр да а зачем ал эмне деген мыкачылык эмне мыкачылык ал кишини жөн эле отургузгандан кийин жөн эле алып барбайсыңарбы анан ошондон ал жерге баргандан кийин тиги эмеге жолдо кетип атып эмеде отуруп анан андай мындай деп байке суу ичиңиз деп суу берет утур эле суу берет жок мен суу ичпейм деп өзүңөр ичкиле десем өздөрү жок биз ичпейбиз деп коюп коет анан мен шектенип калдым да ичпей койдум эмесин сууларын эмнеге кто его знает эмне суу берип атат бирдеме кошуп койгондурбу да бирдеке кошуп койгонбу деп мен шектенип калдым да мындай кылгандан кийин артекеге барат деп мен оюң ар жакка кетет экен да анан ичпей койдум да анан ошону мен барып туруп тиги жерге баргандан кийин мага кишен салып атпайбылар ай кишендин кереги жок мен азыр өзүм эле чыгам жок деп анан кийин аны кишенди салып колумду кайрып дегендей чыгарып особо опасный деп туда-сюда кылып чыгарып булкуп сулкуп анан баардыгын видеого тартып ататтар ошону андан отчет кылат видео отчет кылыш керек да монтип алып келдик депчи ал түшүнүктүү эле болуп атат да ким эме берген ошого видео отчет кылып ататтар да эми монтип алып келдик кордодук андай тигиндей деп ошону мен анан токтогула баягы эми баягы кишен эме да тарткан сайын кыса берет да кыса берет ой колду ой токтосуң кишенден тартаттар да анан ошону мен 4-этажга чыктык чыгып мен да жиним келди да эмне кылганың это беззаконие вообще бандитсиңер деп атам баары силер УКМК эмес эле бандитсиңер го силер деп ошентип аябай ошентип чыктык киришим менен эле баягы эме келип кишенини чечкиле деди кишени четкенден кийин анан менен көрүшүп атпайбы мен айттым жок мен сени менен учурашпайм тергөөчү анан киргенден кийин эле мага суу берип атпайбы кайра жок биринчи киргенде эле суу берген да сууда ал баягы оозум кургап жиним келем ичип албадымбы анда даамы жакпады да мага бирдеме сездиңиз бирдеме сезгендей бир ачуу бир дарынын даамы стоян ошону эме кылгандан кийин анан берки кишенди чечтет анан көрүшпөй койдум ал киши менен жок деп мен силер бандитсиңер бүт силердин кылган ишиңер мыйзамсыз кылмыш бул ишиңер баардыгыңар анан ошондон мен эме кылып койдум ошону менен анан 11-де келгенбиз 6-га чейин отурдук да ошол жерде допрос кылабыз дейт ай каяктагы допрос дедим мен муну кара көйнөгүмө батпай кетип атат шишип кетти шишип кеткен бияк кол болсо шишип кеткен бүт бар жок
Bir vakt ayalımda alып geldi. Ayalım butunda tura albaydı. Kalçıldap al polda oturup kaldı al kişi. Bir vakta advokatım kelip kaldı. Advokatım suap kelip bersin mağa dedim de. Desem bir 2 litre suudu koyat. Жоқ, моğun içesin. Жоқ, suuңарды içpemsem kayra şkafka koyup koyat. Advokatıma belgile barıp gelsin. Жоқ, bizden operativnikler barat. Жоқ, men advokat jönötöt. Men sizlerin operativniklerge işenbeyim. Barıda desem anı jönötpet. Oşontup moğun içesin dedi. İçpeyim bunun ardı dep koydum. Vapşele şeklenip kaldım da. Oşontup 6'ga çeyin oturduk da. Anan oşol жерде men показания бүт кылган ишиңер дедим эме. Мыйзамсыз. Ошондуктан мен силер менен вообще иште кылгым келбейт. Допросуңардан эчтеке жообун. Сурак берген жоксуз. Сурак берген жок. Мен дедим биринчи очередте мен эме кылгыла. Мага мен азыр медициналык эмеге кызматка мен муктажмын. Desem hazır felçerdi çakırabız dedi. Siz onu felçeringer dedim onu neni biledi. Men özümdün участковый врачымды çakırgıla mına emede spetspoliklinikada. Ayılımda da bilet bunun parok serçesi var. Menin de davleniyem var, büt var. Az kelip tekşersin beni. Otanan kin dedim bul состояниеде men sizlerge men neme kıla albayman. Так что emet. Anam barına atkaz alsa dep жазып öyle. Büt barına formüt öyle. Oşol jerde ele küvödön da подозреваемый шектенүүчү болуп калдым. Анан шектенүүчүдөн кийин эле кеч саат кечинде саат 6'da анан кийин эле айыпталуучу болуп калбадымбы. Бир заматта эле свидетелден подозреваемыйга да эме кылбай эле сразу айыпталуучу обвиняемый болуп калдым. Анан уже мен оозум уже кургап, уже сүйлөй албай калганымда анан тиги эмеге мейл алып келип бер деди да. Suudan. Advokatım bir yarım saat жүрүп alıp geldi. Anın 2 litre alıp gelirken 1 litrini sırası içip aldım o şekilde. Ayağım içip atat sudan. Anında berбей turadi.